келинчекти суроо кеткенден алдын ошонун баарын эстеп коюңуздар суранам. Себептенде бул өтө мындай кичинекей кагаз болгону менен бул кагазда өтө оор маселелер камтылган. Биз бүгүнкү күндө ушул программаларды жазып чыктык. Ар бир кайсыл райондо кайсыл жаран кандай үй алды, кандай үй сатты, кандай машина алды, кандай машинаны сатты, ошонун баардыгын көрүп турабыз. Биз бүгүнкү күндө уже толугу менен анализди баштадык да, салык кызматы анализди баштап, анализ негизи ККМ, СФ, ЭТТНдердин негизинде биз уже талдоо жүргүзүп алдык да. Бүгүнкү күндө ошол талдоо жүргүзүп атабыз. Ар бир ишкер, ар бир жаран боюнча талдоону жүргүзүп атабыз. Мен сиздерге айтып коеюн, барып салык кызматы эң кызыктуу болот. Бүгүнкү күндө уже эң кызыктуу, эң информациясы көп мамлекеттик кызматтардан бири болуп эсептелебиз биз. Единый налог деген бар да. Бирдиктүү салыктан биз 316% ашыкча топтоп баштап турабыз. Мындайча айтканда 22 жылда алганыбыздан 1 миллиард 500 топтоп аткан болсок, уже 23 жылы 9 айда биз 4 миллиард 620. Ошол эле налог с продаж сатуудан алып аткан салыгыбыз. 22 жылы 4,5 миллиард чогултуп аткан болсок, 23 жылы биз 13,5 миллиард почти топтоп атабыз. Ушунун баардыгы мына сиздер бул жерде контролдук кассалык машиналарды көзөмөлдөп сурагандагыңыз үчүн ушул болуп атат.